Ассаламу алейкум, туғандар. Ушул тынч айылдан участка жер сатууга чыгып атат. Туғандар азыр башына оор иш түшүп калыптыр. Ошол себептен сатууга туура келип атат. Бул жер Бүргөндү айыл өкмөтү. Азыр мына ушул жол Таш көмүргө карап кеткен жол. Бишкектен келаткандагы жол ушу. Мындай өткөндө бул жак Жалалабадка карап кетет. Тагыраак айтканда 1-2 километрден кийин жанагы Бүргөндүнүн центрге жакын эле жайгашкан айыл экен. Мына ушул суу Нарын дарыясынын суусу. Жайы менен суу ушул жерде болот экен, муздак суу дейт. Кышында гана токтойт экен. Ушинтип сатыла турган жерге келдик. Мына ушул үй экен. 10-15 жылдан бери жашабай койдук дейт. Туғандар, анда эмесе мен маалыматты баштадым. Мынакей. Бүргөндү айыл өкмөтүнүн тургуну Туганбаев Расул Туганбаевичке берилген жер участогу дейт. Мына ушул жер, туғандар, 24 сотик экен. Бул жердин башталышы ушул жерден башталат экен. Ушул үйдүн нар жагынан бүтөт экен. Туурасы ушундайдан түшүп кетет экен, ылдыйга көздөй. Мага теректер бар экен. Нар жакта бир жерин иштетет экен, өзү Россияда экен. Макай коюптур. Ошол жерлерди карайт экен. Ушул теректери бар экен. Теректердин үчтүгүн билбедим. Жетилип калган теректер экен. Анан эми көпчүлүккө алам дегенге мындай пустой эле участка кызык болсо керек. Ошондо ошо столбанын нар жагынан ушул үйгө чейинки ушул жер экен да. Бул жака үй салсаңар, бул жагын огород кылып иштете бересиңер. Ушундай өзүнө жараша багы бар экен тугандар. Ушундай эсептейли. Ушунун ичинен 24 сотикти 2 бөлгөндө 12 сотиги сатылат экен. 12 сотик. Анан бул акабиздин сатып аткан себеби Москвада, Россияда түрмөгө түшүп калган экен. Ошого байланыштуу ушу жер сатылып атыптыр. Ne deysin? Ова Нарын дарыясынын суусу бар экен, ошо кышында гана токтойт деди. Анан кийин свет бар экен. Кудай буйруса өчпөйт дейт. Ошол документи мына колумда. Бар жогу так, кызыл китеби, токтому бар жогу экен. Ушундай кыскача маалымат болду тугандар. Бүргөндүдө бул ээсинин телефон номерин коем. Кимге кызык болсо чаласыздар. Трассанын бою экен, мына машинанын жүргөндөрү угулуп атат азыр, шумдарычы. Анан ким келсе дагы мына ушул аксакал менен кошуна болуп калат экен. Кудай берсе. Ушундай маалымат. Свет, суу эң керектүүсү. Ушул экөө болсо калганы оюңардагыдай кылып, жакшынакай, татынакай кылып үй салып, жашай бере турган жер экен. Тынч. Анан мына адырды көрүп турасыңар. Кой, малга дагы өтө ыңгайлуу экен. Шарт жакшы экен. Адыр айдап коюп,
маза кылып карай бере турган жер экен. Кызыл Китай. Бар жогу так. Буюрса алган адамга ушул жер насип кылсын.